Ошондо Теңир Мусага мындай деди: баш ийбегендерге эскертүү белгиси болуш үчүн Аарондун таягын келишим сандыгынын алдына сактап кой. Алардын мага наалыганы токтосун, алар өлүп калышпасын. Муса ошондой кылды. Теңир ага кандай буйруса, так ошондой кылды. Исраил уулдары Мусага мындай деп айтышты: мына биз өлүп бара жатабыз, баарыбыз кыйрап бара жатабыз. Теңирдин жыйын чатырына жакындагандар өлүп жатышат. Баарыбыз ушинтип кырылып калабызбы? 18-бөлүм. Теңир Ааронга мындай деди: сен жана уулдарың, укум тукумуң ыйык жайга шалаакы мамиле кылгандардын күнөөсү үчүн жооп бересиңер. Сен жана уулдарың ыйык кызматыңарды туура эмес аткаргандыгыңар үчүн жооп бересиңер. Ошондой эле Леби уруусундагы бир туугандарыңды, атаңдын уруусун өзүңө кошуп ал. Алар сенин кол алдыңда болуп, сага кызмат кылышсын. Сен болсо уулдарың менен бирге жыйын чатырынын алдында бол. Алар сага жана жыйын чатырында кызмат кылышсын. Бирок алар ыйык жайдын буюмдарына жана курмандык чалынуучу жайга жакындашпасын. Болбосо алар да, силер да өлүп каласыңар. Алар сенин кол алдыңда болуп, жыйын чатырында кызмат кылышсын. Жыйын чатырындагы баардык жумуштар алардын мойнунда, башка бирөө силерге жакын жолобосун. Мындан ары Исраил уулдарына Теңирдин каары төгүлбөш үчүн ыйык жайда жана курмандык чалынуучу жайда ушундай кызмат аткаргыла. Анткени силердин бир туугандарыңар болгон лебилерди мен Исраил уулдарынын арасынан бөлүп алгам жана жыйын чатырында кызмат кылсын деп аларды Теңирге тартуу катары силерге бергем. Сен жана уулдарың көшөгөнүн ички жагында жана курмандык чалынуучу жайда ыйык кызматыңарды аткаргыла. Мен силерге ыйык кызмат кылуучулук кызматты тартуу катарында бердим. Ал кызматты башка бирөө аткарса, ал өлүм жазасына тартылсын. Теңир Ааронга дагы мындай деди: Исраил уулдарынын мага арнап алып келген курмандыктарына көз салууну мен сага тапшырдым. Аларды мен сага жана сенин уулдарыңа ыйык кызматыңар үчүн үлүш кылып бердим. Бул мыйзам силердин укум тукумуңарга түбөлүккө калсын. Өрттөлүүчү эң ыйык курмандыктардын ичинен сага тиешелүү курмандыктар булар. Алардын мага алып келген нан курмандыктары, күнөө үчүн чалынуучу курмандыктары, айып үчүн чалынуучу курмандыктары. Бул сен үчүн жана сенин уулдарың үчүн эң ыйык курмандык. Аларды эң ыйык жерде жегиле, аларды баардык эркектер жесе болот. Бул сен үчүн ыйык нерсе болсун. Исраил уулдарынын өйдө көтөрө турган курмандыктарынын баары сага тиешелүү. Аларды мен сага, сенин уулдарыңа, сенин кыздарыңа бердим. Бул мыйзам сенин укум тукумуңа түбөлүккө калсын. Аларды сенин үйүңдөгү таза адамдардын баардыгы жесе болот. Исраил уулдарынын Теңирге алып келген зайтун майынын, жүзүмү менен нанынын эң жакшысын, биринчи түшүмдөрүн мен сага бердим. Алардын Теңирге алып келген биринчи түшүмү сеники болсун. Сенин үйүңдөгү таза адамдардын баардыгы алардан жесе болот. Исраил жериндеги Теңирге арналгандын баардыгы сеники болсун. Теңирге алып келинген туңгуштардын баардыгы, адам болобу, мал болобу, сеники болсун. Бирок адамдын тун баласы менен арам малдын биринчи төлүнүн куну төлөнсүн. Алар үчүн төлөнө турган кунга 1 айдан жогоркулардан баштап өзүңдүн бааң боюнча 5 күмүш шекел ал. Ыйык шекел менен алганда 1 шекел 20 герге барабар. Бирок өгүздүн, койдун, эчкинин биринчи төлүү үчүн кун алба, анткени алар ыйык. Алардын канын курмандык чалынуучу жайга чач, майын жыты Теңирге жаккан курмандык катары өрттө. Төш менен оң сан сыяктуу эле өйдө көтөрүлө турган курмандыктын баардыгы сага тиешелүү. Исраил уулдарынын Теңирге арнап өйдө көтөрүп алып келген курмандыктарынын баардыгын сага жана өзүң менен жашаган уулдарың менен кыздарыңа бердим. Бул мыйзам сенин укум тукумуңа түбөлүккө калсын. Бул сага жана сенин укум тукумуңа Теңир алдында берилген түбөлүктүү түз келишими. Теңир Ааронга дагы мындай деди: алардын жеринде өз энчиң болбойт. Алардын арасында өз үлүшүң да болбойт. Исраил уулдарынын ичинен сенин үлүшүң да, энчиң да менмин.